Afrikada болгон окуя, урматтууган. Африканын бир айылына жаш имам барды. Имам болуп, машалла, жаштыгына карабастан илимдүү, такыба, аратыр, чечен, ар бир маселени түп тамырынан ийне жүйүнө чейин чучугуна жеткирип айтып, элдин сүймөнчүлүгүнө айланды. Машалла, эл дагы муну ушунчалык күтүп алып туруп, жаш болсо дагы өтө сонун экен деп бардыгы урматтап сыйлап, Рамазан айы келгенде эл өзү кеңешип, келиңиздер 30 күн ушул имамды мейман кылайлы, оз ачырайлы, соон алайлы деп бардыгы кеңешти. Бардыгы күн сайын чакырат. Ошол ошода күндөн бир күндө жаш үй бүлөгө кезек келди. Жаш үй бүлөдөгү имамды чакырды, машалла конок кылды. Имам оз ачып, ушунчалык орозонун соопторуну, орозо кармагандан дегеле мусулмандардын канчалык деңгээлде бийиктигини, укуктагынын бардыгын айтып, куптан таравих намазы болуп калган жутта үйдүн кожоюну менен намазга чыгып кетти. Чыгып кетиши менен үйдүндөгү аял терезене койгон акчасын таппай калды да. Буга чейин койгондой турчу, күйөөсүнүн койгонун аял албайт эле, аялын алганын күйөөсү албайт эле, ошол жерде турчу эле. Бирок бүгүн караса жок. Ары бери карады, таппай калды. Күйөөм алса керек деген жакшы ниет кылды. Келгиче күттү. Күйөөсү келди, сурады, терезеде акчаны албадыңызбы? Жок, неге? Жок болуп атат. Кайка койдуңуз? Ушул жерге койдум. Кандайча жок? Билбейм, жок болуп атат. Бүгүн биздин үйгө ким келди? Имамдан башка эч ким келбеди. Ох, кетти. Имам алган турбайбында. Жок, нарак-барак карайлы. Жок дагы нарактан мен албасам, сен албасаң, ким алышы мүмкүн? Имам алган болушу мүмкүн. Азыр барып айтам деди эле, аял тыйып койду. Жок, кое туруңуз, шашпаңыз, балким уят болуп калабыз өзүңүз. Кичине күтө турайлы, зарыл болуп калгандыр. Бир үчүн же алып туруп кайрадан берем деп унутуп калгандыр. Бүгүн болбосо эртең алып келер деп тыйып койду. Бирок эмне кылды? Имамга болгон жаман ой башталды. Акча, өзүнүн дүйнөсү, адалак, эмгек менен табып келген урматтуу тууган. Айтты, алса жарымын албайбы? Ошончо керек боло турган болсо жөнүндө сурабайбы? Макул мындайлы кичине коюп койбойбу? Бүт бардыгын салып кетипи? Бүт бардыгын салып кеттир. Алып кет. Азыр айтам, жок, айтпаңыз. Эмне болсо дагы имам, эмне болсо дагы такыба, бардык элдин сүймөнчүлүгүнө айланган. Шерменде болуп калбайлы, күтө турайлы. Деди, күттү, эч кандай келбеди урматтууган. Бирок жүрөктө имамга болгон жаман ой, имамга болгон жаман күмөн, жаман сезимдер кала берди. Ушул кичине арзыбаган дүйнөнүн артыдан эми имамдын айткан аяты, имамдын айткан хадиси, имамдын айткан фих маселе бирөөсү дагы өтпөй калды да. Неге? Бул айтып берген мен өзү менен акчам алып кеткен. Бул өзү айтып бергенде менин акчамды сурабай көтөрүп кеткен, уурдап кеткен. Ушулар үчүн даса башка эл кайка барат дейм да. Ушулар үчүн даса башка эмне болот дейсиң да. Лучше не кылады, ушундай эле унчукпай эле жүргөн жакшы экен, абыс эле болгон жакшы экен. Жаман ой кала берди урматтууган. Бирок кантсе дагы өлбөгөн жайга адамга күн өттү, айлар өттү, жыл өттү, кайрадан Рамазан айы келип калды. Эми дагы конок кылайлы деп кезек башталды. Кезек ошол эле баягы жаш үй бүлөгө келди. Чакырайлы, жок, көнбөдү, жок. Дагы бир нерсени көтөрүп кетет. Коем, эмне болсо дагы эл чакырып атат. Соон ала берели, биз Алла үчүн кыла берели. Жок, бардыгын монда жашты нарак-барак кой, эч алып кете турган нерсе жокпу? Этият бол, кара, көзүңдү үзбөй, жаныңда тур. Ушундай жаман ой менен имамды чакырды. Машалла, имам эч нерседен кабары жок, эч нерсенин ою жок. Келди күлүп жайнап, оз ачты, сүйүндү, оз ачканын соопторун айтты, бардык маселени айтты. Бирок кожоюндун түсү башка, насирена жок, өңү башка, ар бир сүйлөгө бир жооп кайтаргысы келет, ачууланып турат башкача. Эми имам кантсе дагы динге чакырып баян кыла бергенден кийин кожоюн чыдабай кетип туруп айтып берди да. Билесизби деди, былтыры дагы мен чакырган. Именно ушул жерде отургансыз. Ооба билем. Ошондо билесизби, терезеде турган акча алып кетипсиз ошондон. Ошону көтөрүп кетип калыпсыз деди да. Дегенде имам ушунчалык жаман акыбалга түштү, чыдабастан көзүдөн мончок жаш агып туруп ыйла берди да. Ыйлаганда үй бүлөнүн дагы ой кетти. Чыдабас. Кылгылыкты кылып коюп туруп, эми уятыга чыдабай ыйлап атат бул. Алса алдым эле деп койбойбу? Айтып эле койсо жөнүнө берет элем го. Имамды ансыз эле башка элден өзүмдө болсо элден дагы топтоп берет элем го. Эл бардыгы жакшы көрөт эле го. Деген ой, жаман ой кеткенде имам туруп айтты анан. Ал акчаңды туура кармадым, бирок алып кеткен жокмун. Ооба, терезеге койгон экенсиз, шамал болгондо чачылып кетти эле. Мен бардыгын топтоп, терезенин үстүндө Кураның турбайбы? Ошонун ичиге салып койгонмун деди да. Ошо Куранын ичинде турат деди. Ыйлаганым, сен 1 жылдан бери ошо Куранды ачып окуй элексиңби? 1 жылдан бери үй бүлөдө бир дагы Куран окулган жокпу? Мен ошол Куран окулбаган үйдөн оз ачып атамбы?
Мен ошол Куран 1 жылдан бери Куран ачылбаган үйдө мен тамактанып атамбы? Мен ошого ыйлап атам деди, урматтуу тууган. Акыйкатта ой деген мына ушундай жаман, чынын деле ачып караса, акчасы ошол бойдон туруптур да Куран ичиндечи. Урматтуу тууган, мен сизге айтарым, Куранда Аллах Таала сени сакта деп өкүм берген эмес. Аллах Таала Куранда өзү айткан, мен Куранды кыямат күнүгө чейин өзүм сактайм деген. Алла сизди окусун деген, урматтуу тууган. Албетте 20-жылда алсаңыз бир катым кылдыңызбы Куранды? Ушул вакытта бир Куран окудуңузбу, урматтуу тууган, ачып? Же чоң атамдан калган деп дагы эле турабы ошол жерде? Аны жооп бересиз, акысыны бериңиз, урматтуу тууган. Ошондон ата бабабыз эзелтен айткан, өзүңө бекем бол, кошунаңды уру тутпа деген, урматтуу тууган. Ата бабабыз эзелтен айтып койгон болду. Бул нерсе бизге таң калыштуу эмес. Ошондон келиңиздер, бардыгыбыз бири-бирибизге ниетибизди туурулап, бекем кылып Куран окуйлу. Бардыгыбыз үйрөнөлү, урматтуу тууган. Ушул жылы мен толук Куран окуйм деп ниет кылдыкпы, иншалла бардыгыбыз? Ниет кылайлы, макулбу? Мен буга чейин айтып келгенмин, дагы айтамын, урматтуу тууган, тил катпайт. Өзүңүздү алдабаң, мен тилим катып калыптыр, болбой атат. Жок, тил катпайт, урматтуу тууган. Тилиңиз өлгөндө катат. Өлүп калганда чындап эле тилиңиз катып калат, эч кимге эч нерсе дей албай каласыз. Ошого чейин Куранды окуйлу, бардыгыбыз жакшы ниет кылайлы. Ушул жылда иншалла бардыгыбыз ибадат менен, намаз менен, даават менен, орозо менен, жакшы иштер менен өткөрөлү. Даярбызбы иншалла бардыгыбыз?